السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala жардам менен бүгүнкү сабакты баштайбыз. Эми ушул сабактын аталышы боюнча эле өзүңүздөр угуп уктуңар. Бүгүнкү сабагыбыз орозонун фазилеттери тууралуу. Ушу бизге ушундай Аллах Тааладан болгон бир чоң неаматы, булга бизге ушундай улуу чоң ибадатты бизге шариятына уруксат берип койгондугу, бул ушул улуу орозо ибадаты жакындап келатат. Бизге ушундай улуу конок жакындап келатат. Бул өзү орозо айы аз эле күн. Жана бул ушул улуу ибадатты ушул улуу айын даяр болуп, эгерде бул айга даяр болуп, жана динден дагы кичине түшүнүктөрүбүз менен кире турган болсок, бул өтө сонун болот, эң сонун иш. Ошондон эми ар бир мусулман бул ай тууралуу, бул айдын фазилеттери тууралуу, бул айда эмне кылууга милдеттүүбүз, кандай орозо кармалат, эмне орозону бузат, ушулар тууралуу билүүсү ар бир мусулмандын милдети. Эми ошол себептен ушу бирибизге Аллах Таала айткандай ва таауна аль бирри ва тақва дегендей, жакшылык иштерде жана такыбачылыктарда бири-бириңе жардам бергиле дегендей, мына ушул сабактарды баштап жатабыз. Ушу бирибизге жардам берүү максатында ушу бүгүнкү күндөн баштап орозо тууралуу сабактар. Эми бүгүн ошо орозонун фазилеттери тууралуу сөз кылабыз. Анан эртеңки күнү жана башка күндөр болсо ошо орозо тууралуу, орозону эмне бузат, орозо кимге парз эмес, ушулар тууралуу сөз кылабыз иншалла. Мына бүгүнкү күнү эми бүгүн биринчи сабагыбыз бул орозонун фазилеттери тууралуу. Эми фазилет дегенде эми ушу башкача айтканда орозонун артыкчылыктары же болбосо орозонун пайдалары, ушул тууралуу да. Эми биринчиден биз билишибиз керек, орозо деген улуу ибадат. Аллах Таала муну өзүнүн пенделерине парз кылган ибадат. Жана ким эгерде орозо кармай турган болсо, бул менен кайсы эмне фазилетке жетет? Бул менен Аллах Таала парз кылган ибадатты аткарган болот. Жана бул Аллах Таала парз кылган ибадатты адам аткара турган болсо, ал адам демек ошол мойнундагы болгон милдеттен бошотулган болот жана ошол себептүү күнөөгө дагы батпайт. Парз ибадатты аткарбай калуу бул чоң күнөө, туурабы? Чоң күнөө. Ошол себептен бул менен дагы адам орозо кармай турган болсо, ал адам күнөөгө батпайт. Бул эми парз экендиги тууралуу, орозо парз экендиги тууралуу далилдерден Аллах Таала Бакара сүрөсүндө Куранда айткан: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман келтирген пенделер, силерге чейинкилерге парз болгондой эле сыяктуу силерге дагы орозо кармоо парз болду. Мүмкүн силер такыба болорсуңар дейт. Мүмкүн силер такыба болорсуңар. Мына бул аятта мына Аллах Таала айтат, бизге чейинкилерге парз болгондой эле сыяктуу эмне дейт? Бизге дагы орозо парз болду дейт. Бизге мусулман үммөтүнө дагы эмне болду? Бизге дагы парз болду. Ошондой эле буга далилдерден Курандан Аллах Таала мындан кийинки аятта эле мынтип айткан: "Фаман шахида минкум шахра фалиясум." Ким эгерде ал ошол айга кезиге турган болсо, кайсы айга? Ошо Рамазан айына. Ким ошол Рамазан айына жеткен болсо, Рамазан айына күбө боло турган болсо, ал орозо кармасын дейт. Ал орозо кармасын деп Аллах Таала буйрук кылды. Демек бул аяттагы ошо орозо кармоо, Рамазан айында орозо кармоо бул парз экенин далилдеринин бири. Ошондой эле сүннөттөн далилдерден, хадистерден далилдерден бул орозо парз экендигине Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Омар радиаллаху анхумадан келген хадисте, бул хадис муттафакун алей деп коет, Бухари Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: "Бунияль ислам аля хамс." дейт. Ислам 5 түркүктөн турат деген. Ислам 5 нерседе курулган дейт. 5 нерседе курулган. Айтат: "Шахадати алла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах." Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок жана Мухаммад анын элчиси деген күбөлүктөн турат дейт, биринчиси. Ва иқамис сала, экинчи намазды тургузуу, ва итаиз зака, үчүнчү бул зекетти берүү, зекет берүү, ва хаджил бейт жана Аллахтын үйүнө ошол Меккеге ажылык кылып баруу. Айтат акыркысы ва сауми Рамадан жана бешинчи исламдын парзынын бири, исламдын ушу түркүктөрүнүн бири бул эмне? Рамазан айында орозо кармоо дейт. Рамазан айында орозо кармоо. Демек некен? Биринчи бул ушул орозонун фазилеттери, эгерде адам орозо кармай турган болсо, бул аркылуу Аллах Таала парз кылган ибадатты аткарган болот жана ошол менен мойнунда болгон милдеттен бошотулат дагы жана күнөөгө батпайт. Жана орозонун дагы фазилеттеринен демек мына биз билишибиз керек, адам эгерде орозо кармай турган болсо, демек ошол орозо кармагандыгы, парз ибадатты аткаргандыгы бул Аллах Таалага эң жакындата турган, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон ибадатты аткарган болот. Анткени мына азырда хадисте окуйбуз, мына Аллах Таала
хадисте айтканда, хадис кудси деп коет. Мына Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала тууралуу айткан, Аллах таала айтты деп хадисте мынтип келет да. Вама тақарраба илейя абди ахабба илей мимма афтараттуху алей дейт. Менин пендем дейт, мен ага парыз кылган нерседен дагы ошо мага сүйкүмдүүрөөк, мага жагымдуураак эч бир нерсе менен дагы мага жакындай албайт дейт. Демек Аллах таалага мына биз Аллах таалага биз жакындай турган, Аллах таалага эң сүйкүмдүү боло турган нерсе бул парыз ибадаттар. Парыз ибадаттар. Андан кийин анан нафил ибадаттар турат да. Парыз ибадаттар, Аллах таала бизге парыз кылган ибадаттарды аткара турган болсок, мына ошолор аркылуу биз Аллах таалага эң жакшы түрдө, эң жакын, ошо Аллах таалага жакына турган эң жакшы себептердин бири болот. Ошолордун дагы бири мына бул орозо. Эми дагы орозонун фазилеттери тууралуу мына хадистерди окусак, мына хадисте келген Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, бул Бухари Муслимде келген хадис. Айтат, "Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам" дейт. Аллахтан элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Каля Аллаху азза ва жалла. Аллах таала айтты дейт. "Куллу амали ибни адама лаху илля сиям." Адамдын ар бир ибадаттары, ар бир амалдары ал үчүн дейт, ал өзү үчүн. Бир эле орозодон башка дейт. Орозодон башка. Фа иннаху ли дейт. Ал чынында ал мен үчүн дейт. Ал мага дейт ошо орозосу. Ва ана ажзи бихи. Жана мен анын жазасын, соон мен өзүм беремин дейт Аллах таала. Ва сияму жунна. Ошондой эле фазилеттеринен не дейт? Бул орозо дейт, бул калкан сыяктуу дейт. Бул калкан дейт. Фаида көрөр, калкан деген бул жакта да азыр ошо хадисти окуп бүтөрү, андан кийин түшүндүрөбүз да бул эмне мааниси эмне экенин. Айтат: "Фаида кана яуму сауми ахадикум", пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде кимдир бирөөңөр силердин орозо кармап аткан болсо, фала ярфус яума идин вала ясхаб дейт. Ошол күнү ал деген сөгүнбөсүн дейт, ошондой эле кыйкырмасын дейт. Фа ин саббаху ахадун ау каталаху фалякул инни саим. Эгерде кимдир бирөө ал менен эгерде уруша турган болсо же аны сөксө, анда ал айтсын дейт, мен чынында мен орозомун деп. Мен орозомун, мен орозо кармап атам деп айтып койсун дейт. Валлади нафсу Мухаммадин биядихи дейт. Жана Мухаммадтын жаны анын колунда болгон затка ант дейт. Аллах таала мен касам ичет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла жау фи фамми саими атьябу индаллахи таала яумал кыямати мин райхил миск." Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт, орозо кармаган адамдын оозунан бир жыт чыгат туурабы? Ачка болуп жүргөндүктөн бир жагымсыз жыт чыга баштайт. Мына ошол жыт дейт, кыямат күнү Аллах таала үчүн дейт, Аллах таалага бул мисктин, атырдын дагы жытынан дагы, буркураган жытынан дагы Аллах таалага жагымдуураак дейт. Аллах таала ошо андан дагы сүйкүмдүүрөөк дейт. Валисаими фархатан яфрахума ида афтара фариха бифитрихи ва ида лакия раббаху фариха бисаумики. Жана ошондой эле орозо кармаган адам үчүн эки сүйүнүчтүү нерсе бар дейт. Эки сүйүнүчтүү нерсе бар. Биринчиси, ал качан ошо орозосу бүтүп, оозун ачканда, тамак жеп баштаганда, эмне ошондо сүйүнөт. Жана экинчи сүйүнүч качан өзүнүн Роббисине, Аллах таалага жолукканда, ошо кармаган орозосуна сүйүнөт да. Эми бул хадиске түшүндүрмөндө ошо Шейх Абдуразак аль-Бадрдын түшүндүрмөсүнөн кичине пайдаларды айта кетели. Бул хадисте эмне деп келди? Биринчи эмне бул ошол орозонун фазилеттери тууралуу болгон хадистердин бардык эле жакшылыктарды ошо камтый турган мына хадистердин бири болуп турат да. Мына бардык орозонун кандай жакшылыктары болгон болсо, мына ошолорду камтыйт бул. Мына өзү бир орозо деген бул ушуну улуу Аллах таалага жакынада турган ибадат. Жана орозо деген бул адам менен өзүнүн Роббисине, Аллах тааланын ортосунда болгон сыр болот. Анткени чынында мисалы орозо кармап аткан адамды сыртынан ким көрөт аны? Сыртынан эч ким билбейт аны. Адам ошо ыхластуу болуп, чынында Аллах таала үчүн гана кармап жүргөн ибадат да. Бул адамды ыхластуулукка тарбия ала турган ибадат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул орозого үгүттөп, мунун улуу кандай сооптору бар экенин бизге баяндап кеткен да. Жана бул орозо кармаган адам орозо кармаган болсо кандай бул аркылуу күнөөлөрү кечирет экенин, жана кандай даражалар көтөрүлөт экенин муну көптөгөн хадистерде келген да. Мына ошолордун хадистерде мына азыркы биз окуган хадис, мына көптөгөн жакшылыктарды камтый турган хадис. Эми бул хадисте эмне деп келди? Адамдын дейт, адам баласынын бардык амалдары ал үчүн дейт. Ал үчүн дейт. Бир эле эмне дейт? Орозодон башка дейт. Орозодон башка дейт. Караңдар, мына бардык амалдардан дагы мына орозодун өзгөчөлүгү мына ушунда. Мына Аллах таала өзүнө белгилеп мына өзгөчөлөп атат. Бардык амалдары адам баласы ал өзү үчүн бир эле орозодон башка дейт. Чынында ал мага дейт, мен үчүн дейт. Жана мен өзүм ага жазасын берем дейт. Анын сообун, анын сыйлыгын мен өзүм беремин дейт.
Көрдүңүзбү мунун кандай гана улуу мунун сообу бар экен, мунун улуу өзгөчөлүгү бар экен, мындан ушундан түшүнөбүз да. Ошондой эле биз билишибиз керек, ар бир адамдын ошо кылган ибадаттары, соопчулук ибадаттарын көбөйүп турат да. Мына көп сообу көп. Мына бир адам бир амалды кыла турган болсо, көбөйтүлгөн түрдө сообун алат да. Мына бул тууралуу хадисте келген, имам Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан да: "Куллу амали ибни адама юдаф". Адам баласынын ар бир амалдары көбөйүп турат дейт. Көбөйүп. Вал хасанату ашру амсалиха дейт. Жана бир жакшылык иш 10 эсе көбөйөт дейт. 10 эсе көбөйүп жазылат ага. 10 эседен баштап дейт. 10дон баштап иля 700 диф дейт. 700гө чейин дейт. Мына 10дон баштап 700гө чейин 700 эсеге чейин көбөйөт дейт. Кал Аллаху азза ва жал, жана Аллах таала айтты дейт. Илля саум дейт. Орозодон башка дейт. Көрдүңбү? Орозо башкача. Анткени фа инна гули ва ана узбиги дейт. Анткени ал мен үчүн орозо, жана мен өзүм ага жазасын берем дейт. Карасаңар, башка амалдары, орозодон башка бардык адамдын жакшылык соопчулук амалдарын Аллах таала 10дон баштап 700гө чейин көбөйтүп берет экен. А бирок орозодон башка. Орозо буга кирбейт. Орозо демек андан дагы көп. Анын сыйлыгы андан дагы чоң, андан дагы улуу сыйлыгы бар экен, мындан түшүнөбүз да. Эми бул алымдар айтканда, эмнеге Аллах таала ошо орозону өзгөчө кылып белгилеп кеткен? Эмнеге мунун сообун Аллах таала өзүм берем деп айтып кеткен да? Анткени адам качан орозо кармап атканда бул деген улуу сабырдуулук кылат. Анткени орозо кармаганга эмне, адамга сабырдуулук керек да. Бул сабыр кылат. Ошо тамактан тыйылат, жеп ичкенден тыйылат, өзүнүн шахвасын тыят. Аллах таала Кур'анда айткан эмне? Сабырдуулардын сообун, алардын жазасын Аллах таала чексиз берет деп Кур'анда келген да. Мына ошондуктан бул адам сабырдуулук ибадаты болгондуктан бул орозо. Ошондуктан Аллах таала мунун сообун өзү берет да, өзү анан чексиз берет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул айды дагы, Рамазан айын шахру сабр деп айткан да. Сабыр айы деп айткан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сауми шахри сабр деп, сабырдуулук айындагы орозо деп айткан. Сабырдуулук айындагы орозо деп айткан. Көрдүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул айды сабырдуулук айы деп атап атат да. Демек ошондуктан бул орозодагы улуу ибадат болгондуктан, жана ошол орозо аркылуу адам Аллах таала ибадат кылганда сабырдуулук менен ибадат кылат. Сабырдуулуктун ар бир 3 түрү менен тең. Аллахка баш ийүүдө сабырдуулук кылат. Ошону баш ийип, Аллах таала муну мага парз кылган экен деп, Аллах таала мага ушуну милдет кылган экен деп адам сабыр кылат. Ошондой эле күнөөдөн тыйылат. Ошо жеп ичүүдөн, же мисалы аял менен кошулуудан, же башка ушундай Аллах таала ошо орозо күндөрү тыйган нерселерден адам тыйылат. Мында да сабыр кылат. Ошондой эле Аллах таала тагдырга жазган нерседен дагы сабыр кылат. Кандай тагдырга жазган кыйынчылыктардан дегенде, кандай дегенде, ошол адам мисалы орозо кармап жүргөндө кыйналат, курсак ачат, чаңкайт, мына ошолорго да сабыр кылат. Ошол менен бул жалпысынан эле орозо ибадаты бул сабырдуулуктун ибадаты да, сабырдуулардын ибадаты. Ошондой эле бул ибадаттагы адамдын жан дүйнөсүн тазалайт. Жана адамдын ыйманын бекемдетет. Жана адамды, ошо пендени таква болууга тарбиялайт да. Бул дагы ушу улуу фазилеттердин бири. Аллах таала Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун". Иман келтирген пенделер, силерге чейинкилерге орозо парз болгондой эле сыяктуу, силерге дагы орозо парз болду, мүмкүн силер таква болорсуңар дейт. Мына ушул Бакара аятында, мына Аллах таала ушул 183 аятында Бакара сүрөсүнүн мына орозонун максатын айтып кетип атат. Силерге чейинкилерге парз болгондой эле силерге дагы орозо парз болду дейт. Эмне дейт? Мүмкүн силер таква болорсуңар дейт. Демек орозонун максаты адамды таквачылыкка алып келүү. Адамдар күнөөлөрдөн алыс болуусу, парз ибадаттарды аткарып жүрүүгө адамды көндүрүү. Ошондой эле мына бул хадисте эмне деп келди? Вассияму жунна дейт. Бул орозо дейт, бул калкан дейт. Буга калкан дейт. Бул дагы ошо таквалыкка тарбиялай тургандын дагы бир маанилеринин бири да. Мына айтып атпайбы? Орозо бул калкан сыяктуу дейт, калкан. Бул улуу пайдасы да. Эми калкан деген эмне? Бул адам калкан менен өзүн тосот, туурабы? Бир нерседен тосот. Бир нерседен коргонот. Ошондой эле бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы орозону калкан деп айткан. Эми эмнеден калкан? Күнөөлөрдөн калкан.
адам орозо кармап жүргөн болсо, ал аркылуу өзүн күнөөлөрдөн алыс болууга тарбия алат. Ошол көнө алат. Бул биринчи ошо жагы күнөөлөрдөн калкан, экинчи болсо Аллах Тааланын каарынан, Аллах Тааланын ачуусунан жана тозоктон калкан. Адам орозо кармоо менен өзүн ошо тозоктон алыс кыла алат. Деп мына эки жагынан тең ошо мына калкан бар, эки жагынан тең адам адамга жакшылык болуп кайтат да. Биринчиден такыба болуп алат. Такыба болуп, ошо такыбалычылыгы аркылуу адам күнөөлөрдөн тосалат, ошо калканы аркылуу. Ошондой эле экинчи кыямат күнү эмне адам деген Аллах Тааланын каарынан жана тозоктон сак боло алат. Эми бул жакта айттык го, мисалы кандайча адам орозо кармаганда кантип такыба болуп алат? Кантип такыба болот? Анткени адам орозо күндөрү, күндүзү мисалы тамактан, жеп ичүүдөн, суусундуктан ушундай Аллах Таала негизинен жалпысынан адал кылган нерселерди Аллах үчүн таштап жүргөн болсо, башка күндөрү Аллах Таала арам кылган нерселерди таштоо андан да жеңил болот. Жеп ичүүнү негизи мисалы орозо күнү эмес, Рамазан айы күндүз жеген ооба бул кайсы бир адамга орозо парз боло турган болсо, адам жеп ичсе буга арам. Бирок негизинен мисалы тамак, жеп ичүү бул деген адал нерселер да, адал нерсе. Эми ушул адал нерсени адам Рамазан айында Аллах үчүн таштап, ушуга өзүнүн жан дүйнөсүн көндүрсө, өзүнүн напсысын көндүрсө, анда башка күнү адал нерсе эмес, арам, Аллах Таала арам кылган нерселерди андан 5 бетер жеңил таштай алат. Мына ушул орозонун эң башка пайдаларынын бири да. Мына ушул орозо бүткөндөн кийин мына ушул өзүбүздү билишибиз керек да. Мына мен кандай пайда ала алдым орозодон? Кандай жакшы натыйжалар менен чыктым деп. Мына ушул Аллах Таала айткандай, мүмкүн силер таква болорсуңар деген мен натыйжага жеттимби? Ушуга биз ой жүрүшүбүз керек да. Анткени алымдар да айтат да, мисалы адамдын орозосунун кабыл болуусунун кантип билсе болот дейт да. Мисалы адамдын орозо кармап, 1 ай бою орозо кармады. Анан орозосу кабыл болгон жокпу, антип кантип билсе болот дейт. Алымдар айтышат, орозодон кийинки абалын карасын дейт. Орозого чейин өзү кандай болуп жүргөн, орозодон кийин анан кандай болуп калды, ошону карасын дейт. Алымдар айтышат. Эгерде орозодон кийинки абалы орозого чейинки абалына караганда оңолгон болсо, жакшылык ибадаттарды аткарып, парз ибадаттарды аткарып, нафил ибадаттарга бекем болуп, Аллах Таала тыйган нерселерден алыс болуп, бир топ оңолуп отурган абалы оңолгон болсо, демек ошол ага сүйүнүчтүү кабар дейт. Мүмкүн деп ошонун анын орозосу кабыл болгон дейт. Аллах Таала кабыл кылган дейт. Ал эми орозого чейинки адамдын абалы жана орозодон кийинки абалы, орозо бүткөндөн кийин абалы бирдей эле болгон болсо, ал эми тескерисинче кээ бир адамдардыкы андан да начар болуп кетет да. Орозо бүткөндөн кийин жанагы итти чынжырдан бошоткондой эле сыяктуу болуп кетет да. Орозо бүтүшүн эле күтүп калышат кээ бир адамдар. Күнөө кылайын деп эле. Эгерде орозодон кийинки абалы орозого чейинки абалына караганда андан дагы начар болуп кете турган болсо, же эч өзү өзгөрүп жакшы жакка өзгөрбөсө, демек бул өкүнүчтүү кабар да. Буга демек ал өкүнүчтүү кабар, мүмкүн анын Аллах Таала орозосу кабыл алган эмес экен да. Анткени биз айтпадыкпы, орозонун максаты адамды таквачылыкка көндүрүү да, таквачылыкка көндүрүү. Демек ошондой эле эмне деп айттык? Мына орозо бул калкан сыяктуу дедик, калкан. Адамды тозоктон тосот, ошондой эле күнөөлөрдөн дагы тосот. Хадисте да келген да, мына ушул маанини тасдыктай турган. Бухари Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат. Кайсы бир пенде дейт, Аллах жолунда бир күн орозо кармай турган болсо, анда сөзсүз түрдө Аллах Таала анын жүзүн дейт, анын бетин ошол күнү, ошо бир кармаган орозо күнү аркылуу аны тозоктон анын жүзүн алыс кылат дейт. 70 жыл аралыкка дейт. 70 жыл алыстыкка анын жүзүн тозоктон алыс кылат дейт. Кандай гана улуу фазилети орозонун. Ошондой эле дагы орозонун дагы фазилеттеринен айттык, адамды, демек бул адамдын өзүн, жан дүйнөсүн тазалайт экен, адамды таквачылыкка көндүрөт экен, адамдын жүрөгүн тазалайт. Ошондой эле адамдын жанагы күнөөлөрдөн алыс болуусуна эң жакшы, эң чоң пайда бере турган нерселерден да. Анткени адам мына биякта да айтат, эгерде орозо күнү өзүнүн тамагын, суусундуктарды, шахвасын Аллах үчүн таштай турган болсо, Аллахка баш ийип, Аллахтын ошо сообуна үмүт кылып, Аллахтын азабынан корккон абалда таштай турган болсо, бул аркылуу дайыма орозого, бул орозо деген убактылуу орозо да, бул Рамазан айында турабы? Ушул Рамазан айындагы убактылуу орозону
туура кармап так аткарган болсо, бул ал адам үчүн, ошо пенде үчүн дайыма кармап жүрчү орозого жардам болот да. Эми дайыма кармап жүрчү орозо деген эмне? Бул эмне дайыма? Бул деген дайыма кармап жүрчү орозо деген бул күндүз менен дагы түн менен чектелбеген орозо. Кайсы бир ай менен эле чектелбеген орозо. Же кайсы бир күн менен эле. Бул деген ар бир мусулмандан күндүзү да түндөсү дагы ар бир айы ошо толук жыл бою кайсы бир убактында болбосун дайыма андан талап кылына турган орозосу. Ал эмне? Аллах Таала арам кылган нерселерден таксак болуу, арам нерселерден тыйылуу. Бул орозодо адам эгерде ушундай өзүн көндүргөн болсо, Аллах Таала тыйган нерселерди таштап, демек дайыма кармап жүрчү орозого дагы бага чоң жардам болот да. Эми эмнеден тыйылуу? Ошол өзүнүн биринчиден тилин тыйганга көндүрөт. Жаман нерселерди сүйлөгөндөн, ушак сүйлөгөндөн, кулактарын угуусун, жаман нерсе ушак угуу же башка бир Аллах Таала тыйган нерселерди угуу. Ошондой эле көзүн тыюуга, жаман нерсе Аллах Таала арам кылган нерселерди кароодон, колун, бутун, ошо кайсы гана өзүнүн дене мүчөлөрү болбосун, баарын тең арам кылган нерселерден таштоого, Аллах Таала арам кылган нерселерден алыс болууга аны көндүрөт адамды. Демек, эмнекен бул орозо ушундай өтө муну тарбиялай турган өтө чоң пайдалары бар да биз үчүн өтө чоң пайдалары бар. Бул орозо дейт, бул калкан дейт. Эми кимде ким эгерде бирөөңөрдү орозо кармай турган болсо, ал күнү ал урушпасын дейт, ал сөгүнбөсүн дагы жана кыйкырбасын дейт. А эгерде кимдир бирөө ал менен уруша турган болсо, же аны сөккөн болсо, эмне деп айтсын дейт? Чынында мен орозомун деп эле айтып коюш керек. Мына ушинтип жооп бериш керек да. Мына орозо кармап аткан адам ага кайра каршы жооп берип, кайра урушуп, кайра сөгүшүп андай туура эмес да. Орозо кармаган адамга мындай нерсе дурус эмес. Мындай нерсе ылайык келбейт да, ылайык эмес. Ошондуктан адам мен орозомун деп эле жооп берип коюш керек. Биякта эмне деп айтты? Ким эгерде орозо кармаган болсо, ал сөгүнбөсүн дейт. Ал ошо ыплас сөздөрдөн алыс болсун. Кандай мына адамды тарбиялай турган нерсе да бул дагычы. Орозо кармап аткан адамды. Эми кандай? Эгерде бул сөздө мисалы бул айтып атпайбы? Мен орозомун деп айтып коюуда чоң пайда бар да. Мында дагы чоң пайда бар. Биринчиден бул эки тарабынан пайда бар да. Биринчиден ошол адам өзү үчүн. Ага келип бирөө бирдеме деп жаман сүйлөсө, бирөө бир сөксө, же бир каргыш айтса, бирдеме деп койсо, эмне кылат ал? Ал өзүн эскертет. Чынында мен орозомун деп жооп бер деп айтпадыбы биякта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Чынында мен орозомун деп айтат дагы өзүнө аны эскертет. Мен орозомун. Мен ушундай азыр улуу даражада турамын. Азыр мен улуу ибадатты аткарып атамын. Жана мага ушундай ибадатты кылып аткан учурда ага кайра надан болуп мен өзүм дагы ага жооп берип, андай кылуу мага туура болбойт деп, мага туура эмес деп өзүнө эскертет. Бул биринчи жагынан пайдасы, экинчи жагынан пайда ошол аны сөккөн адамга, ал менен урушуп аткан адамга ага эскертүү болот, ага дагы пайда болот. Анткени ал дагы эскерет, демек бул чоң ибадатты кылып аткан турбайбы деп анан бул орозо тууралуу ал дагы ошо эсине келет дагы, анан ал дагы токтотуш мүмкүн да. Жана биякта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте буларны айтат: Мухаммадтын жаны анын колунда болгон затка ант дейт. Орозо кармагандын оозунан чыккан ошо жыт дейт, жыт. Аллах Таала үчүн кыямат күнү мисктин дагы ошо атырдын дагы буркураган жытынан дагы жагымдуураак дейт. Арзар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала менен касам ичип айтып атат муну. Мына орозонун фазилетин айтып кетип атат. Ошо адамдын орозо кармагандын оозунан чыккан жыт дейт. Эми бул белгилүү нерсе да, качан адам эгерде көп ачка жүргөн болсо, ошол өзгөчө күндүн аягында, ошо күндүзүн ошол кечке жакын бир жагымсыз жыт чыга баштайт да. Эми адамдар үчүн жагымсыз да. А бирок чынында бул Аллах үчүн бул жагымдуу жыт. Ошол мисктен дагы буркураган атыр жытынан дагы Аллах Таалага бул сүйкүмдүүрөөк. Анткени бул жыт эмнеден чыгып атат? Улуу ибадаттан келип чыга турган жыт. Ошол мисктен дагы буркураган атырдын жытынан дагы Аллах Таала үчүн сүйкүмдүүрөөк дейт. Жана улансын айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, анан орозо кармаган адам үчүн эки сүйүнүчтүү кабар бар дейт. Эки сүйүнүчтүү кабар дейт. Биринчи сүйүнүчү качан ал орозону ошо бүтүргөндө, ошо бүтүргөн күнү, оозун ачканда. Экинчи сүйүнүчү ал өзүнүн Роббиси менен жолукканда дейт. Өзүнүн Роббиси менен жолукканда ошол орозосуна сүйүнөт дейт. Демек эки сүйүнүч бар экен.
Бул дүйнөдөгү сүйүнүч жана акыреттеги сүйүнүч. Бул дүйнөдөгү сүйүнүч качан болот экен? Орозосу бүткөндөн кийин. Адам орозосун бүткөндөн кийин эмнеге сүйүнөт? Тамак жеп баштагандан сүйүнөбү? Жок, ал эле эмес да. Эми ал дагы сүйүнүч, бирок ал эле эмес. Чынында мусулман эмнеге сүйүнөт? Ал ибадаттын аягына чыгарганына сүйүнөт. Аллах Тааланын жардамы менен ушул ибадатты толук аткара алдым деп сүйүнөт. Бул биринчи. Жана Аллах Таала ырыс кылган нерседен анан тамактанып, анан ошо сүйүнүп баштайт да. Анан экинчи сүйүнүчү бул качан эмне? Аллах Таала менен жолукканда сүйүнөт. Аллах Таала менен жолукканда, ошол улуу ибадаттын жазасын алганда, соовун, ошо чексиз соовун алганда анан ошондо анан сүйүнөт да. Эми биякта дагы башка хадисте келет. Сахил ибн Саад радиаллаху анху аттуу Сахил ибн Саад аттуу сахабадан келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат. Бул хадис Бухари Муслимде келет. Инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райян. Бейиште дейт, бейиште жаннатта ушундай бир эшик бар дейт, эшик. Бейиштин бир эшиктеринин бири да. Бейиште 8 эшик бар. Билишиңиз керек, ошо 8 эшигинин биринин аталышы ар-райян. Ар-райян деген эшик бар. Ла ядхулу минху илля саимуна яумал кыяма дейт. Жана ошол эшиктен дейт, кыямат күнү орозо кармагандардан башка эч кимиси кирбейт дейт бейишке. Ла ядхулу мағум ахадун гайрухум дейт. Жана алардан башка, алар менен бирге эч ким кирбейт дейт. Юқалу айна саимун дейт. Жана айтылат дейт, орозо кармагандар кайда? Орозо кармагандар кайда деп айтылат. Фаядхулуна минху. Жана алар орозо кармагандар ошол эшик аркылуу бейишке киришет. Фаида удхила ахирухум углиqa фалам ядхул минху ахад. Жана качан алардын акыркысы киргенде эшик жабылат дагы, жана алардан башка эч ким кирбей калат дейт. Демек бул орозонун дагы өзгөчөлүгү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадис менен дагы бизди үгүттөп жатат ошо орозо кармаганыбызга, ушул ибадатты аткарууга. Бейиште демек эшиктер бар экен, туурабы? Жана бир эшигинин аталышы эмне экен? Ар-райян дейт, ар-райян. Жана качан эгерде адам ушул хадисти укканда эмне болот? Ушул орозо кармаганга адам умтула баштайт. Мен дагы ушул эшиктерден киргендерден болсом экен, мени дагы ошол эшиктен чакыруучулардан болсом экен деп ушул аракет кылат. Жана бул орозо кармагандардан башка эч ким ал эшиктен кирбейт дейт да. Жана чакырылат дейт. Кана орозо кармагандар кайда деп чакырылат дейт. Киргиле деп чакырат да ошоктончу. Жана алар киргенден кийин эшик жабылат дагы, жана эч ким кирбей калат дейт, да. Эми Аллах Тааладан сурайбыз, баарыбызды ошол эшиктен кирүүчүлөрдөн кылган болсун, жана ошол эшикке бизди чакыруучулардан кылган болсун да. Жана башка хадисте келет. Абу Саид аль-Худриден келген радиаллаху анху. Бул хадис бул да Бухари Муслимде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин абдин ясуму яуман фи сабилиллахи таала илля ба'адаhu Аллаху бидалика яум важаху анин нари сабина харифан." Кайсы бир пенде дейт, Аллах жолунда бир күн орозо кармай турган болсо, сөзсүз түрдө Аллах Таала ал күнү аркылуу анын жүзүн тозоктон 70 жылга алыстатат дейт. 70 жылга алыстатат дейт. Кандай улуу хадис бул дагы. Демек орозо эмне экен? Адамдын тозоктон алыс болуусунун себептеринин бири. Кандай бул эң улуу фазилеттердин бири да. Демек мына орозо аркылуу биз тозоктон сак боло алат экенбиз. Эми бул жакта эмне деп келди? Аллах жолунда деп келбеди. Кайсы бир пенде Аллах жолунда орозо кармаган болсо дейт бир күн. Эми Аллах жолунда дегенде бул жакта алымдардын түшүндүрмөлөрү бар да. Ошо эки ою бар. Кээбилер айтат, бул деген ошол Аллах жолунда ошол мусулмандар менен мусулмандардын падышасы менен бирге адам согушта жүргөндө деп ушул жөнүндө айтылган да. А бирок башка маанисын айтат. Жок, Аллах жолунда деген мааниси Аллахка баш үйү жолунда. Аллахка жакындайм деп ибадат кылып, анын соовуна жетем деген ниетте адам орозо кармаган болсо, мына ошондой маани деп айткан да. Жана ушул айткан сөздү ошо Шейх Аллама Абдул-Азиз ибн Баз ошону туура деп айткан да, туура деп айткан. Жана ким орозо кармай турган болсо дейт, Аллах жолунда эмне дейт? Ошол күнү аркылуу анын жүзүн Аллах Таала тозоктон 70 жылга алыстатат дейт. 70 жылга алыстатат дейт. Машалла. Мына ушул хадистерде келген фазилеттер болот. Эми дагы фазилеттерден дагы айта кетсек, адам эгерде орозо кармай турган болсо, парз орозо болобу же нафил орозо болобу, адамды бул ыхластуулукка тарбиялайт. Да. Мына өтө маанилүү пайдалары. Анткени адам орозо кармап жүргөндө аны ким билет, ал орозо кармап атканын? Ал ошол ибаратты
соопчулук ишти аткарып жүргөндө аны Аллахтан башка ким билет? Ал өзү менен Аллахтын ортосунда, анын Роббисинин ортосунда болгон сыр да. Сыр. Ошол карасаңар мына адам Аллах эле билип тургандай кылып адам ибаратты кылып атат. Эч кимден мактоону күткөн жок. Сен ибарат кылып атасың деп эч нерсе үмүт кылбайт адамдардан, эч кандай эч кимдин ыраазычылыгына жеткиси келген жок. Адамдардын көзүндө бир сыйлуу бир орунга бир мактасын деп эч нерсеге үмүт кылган жок. Бир эле Аллах Таала мени көрүп турат деген үмүт менен адам ыхластуулук менен ибадат кылып атат. Мына ушул аркылуу адам өзүн ыхластуулукка тарбиялайт. Башка ибадаттарда дагы ыхластуу болот. Мына ал эми ыхластуулук биздин ошо динибиздин максаты. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуд-дин." Аларга бир эле Аллах Таалага ыхластуу болгон абалда ибадат кылуу аларга буйрулган эле дейт. Ушул эле буйрулган эле дейт. Демек улуу мына эң пайдаларынын бири мына ушу таухидке. Аллах Тааланын жалгыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ага эч нерсени шерик кылбай, эл көрсүн деп дагы, эл уксун деп дагы, эл мактасын дебей, толук ыхластуулук менен Аллахка ибадат кылууга мына тарбия турган эң башкы ибадаттардын бири ошол орозо. Анткени адам орозо кармап жүргөндө сыртынан эч ким көрбөйт. Ошондой эле адам үйүндө отурганда, эч ким аны көрбөй турганда, ошо тамактан тыйылат, жеп ичүүдөн тыйылат, аны эч ким көрбөйт. Бирок эмне аны тыйып атат, эмнеден токтоп атат? Ыхластуулук менен. Аллах Таалага ыхластуу болгондуктан, Аллах Тааланы коркуп, Аллахтан болгон соопко үмүт кылып, адам ошол ибадатты аткарып атканда, мына ошол ыхластуулук деген мына ушул нерсе. Мына ыхластуу бир эле мына Аллах Таала эле көрүп турат. Аны эч ким көргөн жок андан башка, Аллахтан башка. Ошол абалда ибадат кылып, тыйылып аткан болсо, мына ушул ыхластуулук мына ушундай чоң тарбия турган мына орозонун чоң пайдасы бар да, чоң сабак алат адам. Адам орозо кармап атканда анын дуасы кабыл болот. Адамдын дуасы кабыл болот. Мына бул дагы улуу пайдалардан бири да. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва иза салака ибади анни фа инни қариб, ужиба даъвата да'i иза да'ани." Качан менин пенделерим мен тууралуу сураганда, качан менин пенделерим дейт, сенден мен тууралуу сураса дейт. Аллахтын элчиси айтып атат да. Анда дейт, чынында мен жакынмын дейт. Чынында мен жакынмын. Дуа кылып атканын дуасына жооп беремин дейт. Эми бул айтып атабыз, орозо тууралуу сөз кылып атабыз, анан эмнеге бул аятты келтирип жатабыз бул жакта? Анткени бул аят ушул Бакара сүрөсүнүн 186-аяты да бул. Бул аят ошо Бакара сүрөсүндөгү орозо тууралуу аяттардын ортосунда келген аят. Ушул бир топ аятта ошол Бакара сүрөсүндө Аллах Таала орозо тууралуу сөз кылат да, орозо тууралуу сөз кылат. Ошолордун ортосунда могу ушул аятты айтып берет да. Демек мындан эмнени түшүнөбүз? Демек ушул аят менен дуа менен орозонун тыгыз байланышы бар. Бул ушул тарабынан да. Ошондой эле башка хадисте да келген, качан адам орозо кармап турган абалда, оозу бек болуп жүргөн абалда анын дуасы кайтарылбайт деген да хадис бар. Кээ бир адамдар мына ооз ачарынын алдында эле дуа кылышат да, ооз ачарынын алдында эле. Жок. Ооз ачарынын алдында эле эмес, башка күндүз эле жүргөндө эле адам дуа кылса, кабыл болот, анын дуасы кабыл болот. Демек бул эмне деп келди? Мен аларга жакынмын да деп айтты. Көрдүңөрбү? Аллах Таала дагы демек орозо кармаган, ушул улуу ибадат кылып аткан адамдарга да Аллах Таала жакын. Ошондой эле дагы орозонун фазилеттеринен бул орозо адам үчүн кыямат күнү шафаат болот. Шафаатчы болот ал үчүн. Анткени мына хадисте келген: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфаани лил абди йаумал кыяма" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Мухаммадта келген хадисте ушуну айткан да. Кур'ан дейт, Кур'ан жана орозо пенде үчүн кыямат күнү шафаатчы болот дейт. Аллах Тааланын алдында булар шафаатчы болот момун үчүн кыямат күнү. Бул дагы орозонун фазилеттери. Ошондой эле адам орозо кармай турган болсо, бул аркылуу Аллахтын райымына, Аллахтын кечиримине жете алат. Анткени мына ушул орозо менен байланыштуу мына Кадыр түн бар турабы? Ошо Кадыр түндө айтылчу дуада минтип келет, Эмне деп айтабыз мына Кадыр түн келгенде эмне деп айтыш керек? Бул дуаны жатып алыш керек. Аллахумма иннака афун тухиббул афа фафу анни дейт. Аллах, чынында сен кечиримдүүсүң, кечирүүнү жакшы көрөсүң, жана мени кечиргиниң деп. Көрдүңөр, демек мына ушул орозодо мына Кадыр түнү айтыла турган дуа Рамазан менен байланышы бар. Демек ушул ибаратты аткарып жүргөн, ушул күндөр, ушул берекелүү күндөр адам ушул дуаны менен кайрылса, Аллах Тааланын да кечиримине жете алат. Ошондой эле Аллах Тааланын сүйүүсүнө жетет адам орозо кармаса. Анткени биз сабактын башында айтпадыкпы эмне деп? Мына хадисте келгенде: "Ва ма тaqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi" деп айткан. Менин пендем дейт, ушу мага эң сүйкүмдүү болгон
мен ага парыз кылган нерселер сыяктуу башка эч нерсе менен дагы мага жакшыраак жакындай албайт деген. Мына демек Аллах Таала бизге парыз кылган ибадаттар менен Аллахка жакындасак, ошолор менен жакындагандай сыяктуу эч бир нерсе менен Аллахка жакын боло албайбыз. Бул хадис Бухариде келет да, Бухариде келет. Эми бул орозонун жалпы фазилеттери жөнүндө сөз кылдык азыр. Эми дагы өзгөчө, эми Рамазан айы боюнча дагы өзгөчө дагы хадистер бар да. Эми Рамазан айы тууралуу өзүнчө айтыла турган Рамазан. Ошол хадистерди окуй кетсек, биринчи хадис бул Абу Хурайрадан келет, радиаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадис дагы Бухари, Муслимде келет, сахих хадис. Айтат: "Ида жаа Рамадан, футиха абвабул джаннати ва гулликат абвабу джаханнама ва суффифат аш-шаятин." Качан Рамазан айы келгенде дейт. Рамазан айы келгенде бейиштин эшиктери ачылат дейт. Бейиштин эшиктери ачылат. Жана тозоктун эшиктери, жаханнамдын тозоктун эшиктери жабылат дейт. Жана шайтандар чынжырланат дейт. Шайтандар ошо кишенделет дейт да, алар байланат. Бул дагы ошо Рамазан айынын өзгөчөлүктөрү да, Рамазан айынын өзгөчөлүктөрү. Иншалла мына саналуу эле күндөр калды да бул келишине. Айтат, эмне деп келди? Бейиштин эшиктери ачылат дейт. Бейиштин 8 эшиги бар да, бейиштин 8 эшиги бар. Баары тең ачылат дейт, жана эмне? Ошо бир дагы эшик жабык болуп калып калбайт. 8 эшик баары тең ачылат да. Жана тозоктун эшиктери жабылат дейт. Тозоктун канча эшиги бар? 7 эшиги бар да, тозоктун 7 эшиги бар. Жана бир дагы алардын эшиги жабык болуп, ачык болуп калбайт да. Бул ошо Рамазандын өзгөчөлүктөрү. Жана бул жакта карасак, бейиштин эшиктери 8 экен да. Бейиштин эшиктери 8. Ал эми тозоктун эшиктери 7 экен. 7. Мындан эмнени билебиз? Мындан эмнени билебиз? Аллах Тааланын мээримдүүлүгү анын каардынан дагы алдын турат. Анткени хадисте келген, Аллах Таала айтат: "Инна рахмати сабат гадаби" деп айткан. Чынында менин райымым, менин ачуумам, мен каарданууман дагы алдын турат деген. Демек бул жакта да ошондой да, ошондой мааниде көрдүңөрбү? Бейиштин 8 эшиги бар, ал эми тозок болсо 7 эшиги бар да. Эми иншалла Аллах Тааланын жардамы менен иншалла жакында мына бейиш тууралуу жана тозок тууралуу дагы жакында сабактарды баштайбыз. Ошондо тереңирээк бул тууралуу сөз кылабыз иншалла. Демек карасар, бул адам Рамазан айында орозо кармап аткан болсо, улуу Аллах Таала үчүн, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ибадатты аткарып атканда, ошо бейиштин эшиктери ачылган билген болсо, ошо бейишке кирүүчүлөрдөн болот экен, мен дагы болсом экен деп адам үмүт кылат. Жана тозоктун эшиктери жабылат дегенден адам ошо ибадатты кылуусу аркылуу менен тозоктон алыс болот экенин түшүнөт да. Жана бейиш нерет, шайтандар дагы кишенделет дейт да, шайтандар чынжырланат, байланат. Жана ошо темирден болгон ошо чынжырлар менен байланат алар, ушул хадистерде келгендей сыяктуу. Бирок дагы түшүндүрмөлөрүндө бар, эми шайтандардын чоңдору деп келет. Чоңдору, бирок алардын мисалы кызматчылары, анан мындай кичирээк болгон шайтандар алар байланбайт да, жүрө берет. Эми ал болсо дагы мисалы кээ бирлер суроо берет да, эмнеге мисалы эгерде шайтандар байлана турган болсо, эмнеге кээ бир адамдар Рамазан айында деле күнөө кыла беришет деген суроолор болот да. Эми суроолор деген ошондой да, мына чоң шайтандар байланат. Бирок кичинеге анын ошо кызматчылары жана башка мындай азгыра турган кичине шайтандар кала берет. Эми мындай эмнеси? Демек чоң мындай азгыруу Рамазан айынан сырткарыдай болбой калат да. Рамазан айында азгыруусу, шайтандын азгыруусу ага чейинки башка айларда сыяктуу болбойт да. Жана ошол менен бирге эле адамдын дагы эмне өзүнүн напсиси бар. Напсиси азгыра берет. Адамдын, анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Инна нафса ла аммаратун бису." Чынында адамдын напсиси, чынында напс дейт, бул адамды сөзсүз түрдө жамандыкка буйруйт дейт, жамандыкка буйруйт. Шайтандар байланган болсо дагы адамдын өзүнүн напсиси бар. Жана ошол дагы жамандыкка адамды буйруй берет да. Жана ошондой эле дагы хадисте келген, ошо Рамазан айынын өзгөчөлүктөрү тууралуу Абу Хурайрадан келген хадис, бул дагы Бухари, Муслимде келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замбихи" дейт. Ким Рамазан айында орозо кармай турган болсо, ким Рамазан айында адам, кайсы бир адам орозо кармаса дейт, ыйман менен жана үмүт менен дейт. Түшүндүрүп беребиз да, ыйман менен жана үмүт менен дейт. Анда эмне болот? Ага чейинки күнөөлөрүнүн баарысы кечирилет дейт. Ага чейинки күнөөлөр ага кечирилет дейт. Ыйман менен деген мааниси эмне? Шарт коюлуп атат. Ким орозо кармай турган болсо орозо дейт. Ыйман менен жана үмүт менен дейт. Ыйман менен деген мааниси Аллахка ыйман келтирген абалда. Аллахтын улуу убадасына ыйман келтирип, ошого ишенип. Жана такыба пенделерин эмнени убада кылган болсо, ошого ишенген абалда, ошого ыйман келтирген абалда
орозо кармай турган болсо жана үмүт менен дейт. Ушул орозо кармаган менен ушул улуу соопко, улуу сыйлыкка жетем деген үмүт менен. Ушу орозо Рамазан айындагы орозо кармаган аркылуу ада Аллахтан болгон улуу соопко жетет экен. Жана тозоктон сак болот экен, бейишке жетет экенмин деген, Аллахтын ыраазычылыгына жетем деген үмүт менен адам орозо кармай турган болсо эмне дейт? Ага буга гофира лаху ма тaqaddama min dhanbihi дейт. Ага буга чейинки күнөөлөр ага кечирилет дейт. Бирок бул жакта биз түшүнүш керек да, кечирилет дегенде бул кичине күнөөлөр тууралуу айтып атат да, кичи күнөөлөр тууралуу. Анткени чоң күнөөлөр кечирилиш үчүн сөзсүз түрдө адамдан тобо талап кылынат. Адам сөзсүз түрдө тобо кылыш керек жана тобонун баардык шарттары менен да. Ыкыластуулук менен адам күнөөнү таштайт, экинчи абага кайтпайм деген бекем ишеним менен ошентип адам эгер тобо кыла турган болсо, анда ошондо ана чоң күнөөлөр кечирилет да. Ал эми бул хадисте айтылган баардык күнөөлөр кечирилет деген бул кичине күнөөлөр тууралуу сөз болуп турат. Анткени башка хадисте да келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул Муслим деген хадисте мынтип айткан: "Ас-салаватул хамс вал жумату илал жума каффаратун лима байнахунна ма лам тухшил кабаир." 5 намаз дейт, 5 мал намаз. Жана жума намаздан жума намазга чейинки адам эгер ушуларды аткара турган болсо, алардын ортосунда болгон күнөөлөргө кечирим болот дейт, бул аркылуу кечирилет дейт. Эгерде бир шарт менен чоң күнөөлөрдү кылбаса дейт. Жана ушул хадистин риваятында келген ва Рамадан ила Рамадан дейт. Жана бир Рамазандан экинчи Рамазанга чейин. Эгерде биринчи Рамазанда кармап, андан кийинки Рамазанда кармап ушинтип бекем болуп жүрө турган болсо, ортосунда болгон кичине күнөөлөргө кечирилишин себептери болот да, кечирилишин себептери болот. Ошондой эле дагы орозонун фазилеттеринен бул ошо Рамазан айында периштелердин түшүүсү. Мына өзгөчө кадыр түнү, кадыр түнү. Танаzzalul malaikatu var ruhu fiha деп Аллах айткан. Периштелер түшөт жана ар-рух дейт. Бул Жибрил. Жибрил ушул түнү түшөт дейт. Ошо Рамазан айында болгон кадыр түнү. Мына ушул түнү периштелер ушунчалык көп болуп түшөт, башка эч бир күнү дагы мындай көп болуп түшпөйт да. Бул дагы ошо Рамазан айынын фазилеттеринен. Ошондой эле Рамазан айынын фазилеттеринен бул күнү ошо Рамазан айы эң жакшы ай. Эң жакшы ай. Анткени бул айда Аллах Таала Куранды түшүргөн. Улуу китепте. Анткени Аллах Таала Куран айтат, мына шахру Рамадан аллази унзила фихил Куран дейт. Рамазан айы ал айында Аллах Таала Куранды түшүргөн дейт. Куранды түшүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул айында ал пайгамбар болгон. Ушул айы мына 40 жашында Рамазан айында мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол айында Аллах Таала аны пайгамбар кылган. Аламдар үчүн райым катары Аллах Таала Мухаммадты пайгамбар катары саллаллаху алейхи вассалам жөнөткөн адамдарга. Эми ошондой эле дагы орозонун фазилеттерин айтып берсек дагы чексиз, эми дагы сөз дагы узун болуп кетет. Эми иншалла Рамазан тууралуу дагы сөз Рамазан учурунда деле, Рамазан айында дагы буюрса иншалла Аллах Таала жеңилдетсе сабактарды өтө беребиз. Ошондо дагы буюрса Аллах Тааланын жардамы менен Рамазандын фазилеттери тууралуу дагы иншалла сөз кыла беребиз да акырынан. Эми Аллах Тааладан сурайбыз, ушу баардык орозонун фазилеттери болгон болсо, кандай жакшылыктар болгон болсо, ошолордун баарысына бизди аткарууга насип кылган болсун, жана анын артынан келе турган соопчулук сыйлыктарга бизди жеткендерден кыла турган болсун, жана Аллах Таала ушул орозону биз үчүн шапаатчылардан кыла турган болсун, жана ушул аркылуу биздин жүзүбүздү 70 жылга тозоктон алыс кылсын. Жана ушул Рамазан айы мына жакындап келатат. Ушул Рамазанды бизди саламаттыкта жеткизип, Рамазан айын толук аткарып, толук аягына чейин чыгарып, жана ал аркылуу ушу 8 бейиштин эшиктери ачылган эшиктер аркылуу бизди чакырылгандар кылган болсун. Жана жабылган баардык эшиктери жабылган тозоктон биздин баарыбызды Аллах Таала алыс кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.